Ардыгер Касымбай Жолдошов улуу атамекендик согуштан тышкары япондорго карата чыгыштагы ок жааган кыргынга да катышкан. 6 жыл бою Кытайдын шарларында артиллериячы болгон. Ач калган күндөрдө мөндүрдөй жааган окко туруштук берип, жаш муундун өзгөчө атамекен үчүн өлүмгө даяр болгон катарлаш достору эч качан көз алдынан кетпейт. Ардыгер согуш убагындагы баалаганы жана самаганы өз мекенинин жери жана эли болгон. Андыктан мекенди коргоо жана сактоо жаш муундардын колунда экенин баса белгилейт. Bravo gelecek şeylerdi ki, şeyler de taşırasınlar daha giyinkilerge muğunlarına. Şimdi yapalım, yerdi, korkup, para verelim, öyle vergili, öse vergili, bar bolgula, ağırdayım bar bolgula. Ülkemizde önlükle vergili. Yeni şeylerin odalarından bir yandı. Biz kolumuzdan geçince korkup verdik. Şunçalık tırmışa cetkilip verdik. Yetkilmek. Yemi bu yağın karmak kalır. Saktap kalır sürekli milletine. Bundan koydum. Bunun farklı olasına girme. 1943 жылы 17 жашында согушка чакырылган. Эки майданды көргөн карыя 1950 жылы мекенине кайткан. Учурда 95ке тайса да алдоо күчтүү. Кезинде ырда жазып китептер жыйнагы жарык көргөн. Бардыгынан кабары бар карыя саясий экономикалык кырдаалга дагы саресеп салып өз баасын берип олтурат. Korkuğla mekendi. Mekeni yık. Mekendi korkumayınca, mekende tinçlik olmayınca el oğulbayt, el bar bolbayt, el yok bolat meken bolsa. Oşan için mekendi korkuş her bir terörgön erkek olan milleti. Oşan için mekençil bolla, bardığınlar. Ol ballar demez, soğuş mevzunda kızlarla mekendi korkuğun. Kızlar da soğuşkan bizden bilge. Zenit ni polk bulgan. Ana, Nemis'in kanca samurlatmak düşüşken. Savaş yanında var. Savaş yanında var. Ардыгер бир кыз бир уулду тарбиялаган. Учурда 16 небереси элүүр чебересинин ысык чайын ичип кадырлуу каарылыктын үстүндө. Касымбай Жолдошов балдарына согуш учурундагы жоокерлердин өкүттүү тагдырлары тууралуу биз билген да билбегенде окуяларын айтып, өткөн нерседен сабак алууга үндөп келет. Неберелери чоң атасы менен сыймыктанып аткарган жумуштарын баарын кеңешет. Колдонгон буюм китептерин табери катары баалашып, карыянын эрдигин эч качан унутпай тургандыгын билдирет. Чоң атабыз менен сыймыктанабыз. Ошол жаркын жашоону алып келген аксакал аталарыбызга өмүрүн берсин барлары. Мекендиге кызмат кылып, мекенди жакшы көрүп көн үчүн анан бизде да ошо мекенчил болгула, мекенди силерге жаштар силерге тапшырдык деп, ошо согуш жөнүндө башынан өткөн нерселер, көп нерселер бизге айтып берет. Ошо мекенди коргогула. Согуш мезгилиндеги жылдардын баарын тизмектеп жазып чыккан. Анда адамзат тарыхындагы эң апат согушту башынан кечирген карыянын эскерүүлөрү да, жүрөктү сыздаткан окуялары да арбын. Мына биз билип турабыз, ветерандар сезип турат. Азыркы акыбалды, оор акыбал. Ошондой болсо да бизди жоктоп, ушунчалык келип, ушундайды берип турганына рахмат. Бардыгыңар кем болбогула. Bul mezgilde ötüp ketet, ula kalasa, mınan daha jakşı zamanlar bulat. Bu 75 yıllıktı, bu yıl olmasa keyin daha ötkürüyoruz degen niyetimiz var ula kalasa. Көкүрөктөгү төш белгилеринин катарында Японияны жеңгендиги, биринчи даражадагы Кызыл Туу ордени жана юбилейлик бир катар абройлуу сыйлыктар бар. Бүгүн дагы өлкө башчысынын 75 жылдык мааракелик медалы жана куттуктоо катын алды. Bayramımız менен ушул жаркын жашоону, жакшы жашоону алып келдиңиз ата. Мен сиз менен сыймыктарам, Кудай кааласа. Bayramımız менен Касымбай Жолдошов 1925 жылы Ноокат районунун Шаңкол айылында туулган. Учурда Ош шаарында жашайт. Каланын ардактуу ардыгери жана сыймыгы. Эгер кырдаал жакшы болгондо Москва шаарында өтө турган салтанаттуу жеңиш парадына катышмак. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, жаңылыктар. Rahmat.